Бул авиакырсыктан Вишваш Кумар Рамеш аттуу 40 жаштагы ишкер гана аман калган. Ал отурган 11А орундугу учактын алдыңкы жагында канаттарга жакын болгон. Вишваш азыр ооруканада дарыланууда. Бирок учакта анын бир тууганы Ажайда бараткан. Ал эми Air India башка аман калгандар жок экенин билдирди. Вишваштын үй бүлөсү Британиянын Лестер шаарында жашайт. Кабарчыбыз Нафтей Йохал аларга жолугуп келди. Бул Индиядагы учак кырсыгынан аман калган жалгыз киши. Вишваш Кумар Рамеш көптөгөн адам каза болгон жерден өзү басып баратканынын кереметтүү көрүнүшү. Ал агасы Аджай менен Ахмедабадтан Лондонго сапар тарткан болчу. Учурда ал ооруканада дарыланып жатат. Укмуштуу аман калуу. Вишваш Кумарды Индиянын ички иштер министри көргөнү келди. Анын Англиянын Лестер шаарындагы үй бүлөсү бир тууганы бул сүрөттөрдү көрүп жеңилдей түштү. Бирок алар Ажайга кабатыр болушууда. Албетте, анын аман калганын көрүп кубандык. Ал берки агабызга көбүрөөк тынчсызданып жатат. Болгону ушул. Агаларыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Бир күн кечке айтсам да сөзсү көнбөйт. Чындыгында аларды сүрөттөп берүүгө сөз таппайм. Эмне болгонун укканда баарыбыз катуу нес болдук. Башка сөз жок. Вишваш Кумар үйлөнгөн, бир баласы бар. Ал Индияда төрөлгөн, бирок 20 жылдан ашык убакыттан бери Британияда жашайт. Бул жүргүнчү талонуу анын орундугу 11А болгонун көрсөтүп турат. Ал учактын алдыңкы жарымында жайгашкан терезе тараптагы орундук. Жакындары агасы Аджай анын жанында отурганын айтышты. Вишваш Кумар үй бүлөсүнө учактан жарылуу үнүн укканын айткан. Вишваш Кумар эмне болгону тууралуу сизге айтып бердиби? Чынын айтсам, ал кантип аман калганын, учактан кантип түшкөнүн өзү да билбейт экен. Ал бизге телефон чалып, берки агам тууралуу көбүрөөк кабатыр болуп, Ажайды тапкыла деп жатты. Демек, учурда анын ою агасын табуу болуп жатат. Ал өзү жөнүндө ойлонгон жок. Анын үй бүлөсүн туугандары, коңшулары жана коомчулук колдоп жатат. Бирок баары Аджай тууралуу суук кабар угуудан чочулап турушат. Баары кайгырып турат. Аджай, кандайсың? Ал сенин жакын тууганың да. Кайгырып атам. Ал менин жакын тууганым гана эмес, эң жакын досторумдун бири. Жаным сыздап турат. Лестердеги бул үйдүн сыртындагы көрүнүш мындагы жамааттын кайгы муңун чагылдырат. Бул шаарда Гуджарат штаты менен байланышы бар миңдеген адам жашайт. Мында бул трагедия ушул жерде болгондой сезилет.